Салам достор, кандайсыздар? Бүгүн мен келиндер сырдашуусун кылгым келип турат да, эмнегедир ушул тема мага аябай жакын болду. Эч бир темага даярданбастан эле просто ичиңен келген ойлорду, бөлүшкүң келген нерселер менен бөлүшкүм келип турат. Менин подписчиктерим эң болдуңар. Чоң рахмат мени көрүп атканыңар үчүн. Азыр бир аз грип болгон үчүн балким үнүм да өзгөрүшү мүмкүн. Ошол трансляция кылайын десем, 24 саат мурун, бир күн мурундан настройкасын туралап коюш керек экен. Тилекке каршы мен аны билбептирмин. Азыр эле сиздер менен байланышкым келип, сүйлөшкүм келип, трансляция кылайын десем, тилекке каршы болбой калды. Бирок мен бул видео менен сиздерге жеткиргим келип турат, өзүмдүн оюмдагы нерсе. Сурап берейин, ийгиликтүү келин болушту каалайсызбы? Пландалган иштерге жетишкен деп айтсам, балаңызга да, тамак ашыңызга да жетишкен, анан кечинде налыбаган бир маанай менен жакшы эс алышты каалайсызбы? Эки адам бар экен да, мисалы ушул видеону көрүп туруп деле кээ бир адам кабыл алышы мүмкүн, кээ бир адам кабыл албашы мүмкүн, кээ бир адам 90%, 100%, 100% кабыл алса бул информацияны. Кээ бир адамдар болсо 50-60 болушу мүмкүн, ортодогу адамдар, кээ бир 20-30% алышы мүмкүн. Мисалы YouTube'да деле канчалаган информациялар бар, Мына ошол нерселерди дагы биз кээ биркибиз түшүнөбүз, кээ биркибиз түшүнбөйбүз, кээ биркибиз кайра кайталап көрүшүбүз керек. Өзүбүздүн каалаган максатыбызга жете албай кеч калып жетишип аткан нерселерибиз болушу мүмкүн. Мындай мээңизди ачып коюшуңуз керек экен да ошол нерселергечи. Албетте буга кантип жетишебиз? Мен бул жашоодо негизи эмнени каалайм? Менин бактылуу болушум үчүн, же азыркы учурда налыбаган бир келин болушум үчүн, налыбаган бир адам болушум үчүн мен эмне кылышым керек? Мына ушул суроолорду өзүңүзгө беришиңиз керек. Мен жашоомду өзгөрткүм келет. Бул нерселерге эмне кылышым керек? Мен ушинтип эле жашоом өтүп кете береби? Ушинтип эле үйдө бала чакам менен жашоом өтүп кете береби дегендерге пайдасы тиет деген үмүттөмүн. Ушундай нааразы болгон нерселерди, мисалы, сиз өзүңүз отуруп, өзүңүзгө бир тетрадь алып жазышыңыз керек экен да. Мен каалаган нерселер бир тарабын, анан мен каалабаган нерселерди жазышыңыз керек экен. Сиз эмнени каалайсыз? Мына, эгер бир максат планыңызды ишке ашырышсын кааласаңыз, аны сөзсүз түрдө тетрадька түшүрүңүз деген өзүнүн бир энергиясы болот экен да. Сиз тетрадька түшүрбөй жөн эле кыялданып ушинтип керек, мындай бул оюңуз же кыялыңыз болгон болсо, бул чындыгында эле ой же кыял боюнча эле калып кала берет экен да. Калып калбаш үчүн биз албетте бул нерсени тетрадька түшүрүшүбүз керек экен, же блокнотко жазышыбыз керек экен. Ар ким унутат, бирок калем унутпайт деген сонун сөз бар да. Биз баарыбыз унутушубуз мүмкүн, анткени күндө мээбизге канча информация кирди чыкты болот, Биз ошону тетрадька жазганыбызда бул унутпайт экенбиз дагы. Сиз албетте ал блокнотуңузду, тетрадьыңызды караганыңызда бул нерселер мээңизге тык этип түшөт экен дагы, ошол информация боюнча мээңиз дагы изденип иштей баштайт экен. Ошондуктан өзүңүздүн максаттарыңызды, пландарыңызды ишке ашырыңыз. Жана бул нерселер сиз жазганыңыздай эле сразу аткарылбашы мүмкүн. Анан сиз бул нерсеге сынып калбашыңыз керек. Ошол нерселерге наоборот аракет жасай беришиңиз керек да. Анткени айтат да, мындай, биз адамдар дейт да, балыктар мисалы агымга каршы сүзгөндө жашоо сууланат, таза сууга, таза нерселерге, өзгөчө нерселерге аракет кылышат, ошентип жанын багышат. Агым менен эле кете берген, мисалы, өлбө жаным өлбө болуп биз жашай берсек, бул өлүк балык деле кыла алат экен да, мунучу суу менен агып кете берет экен. Өзүбүздүн жашообузду өзгөртүп, өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздү өзгөртүп жашашыбыз керек. Аял киши өзгөчө сөзсүз өзүнө бир убакыт бөлүш керек экен да. Бир аял бар экен, ушунчалык балдарын деле жаман көрүп, налып, урушуп, менин балдарым мындай тигиндей деп эле ушинтип жашоого уже көз карашы таптакыр өзгөрүлүп калат экен да. Мындай жашагысы келбей элечи баардык нерсе буга каршы болгондойчу, дүйнө буга тар болуп калат экен. Китеп окуйбу, психологко барабы, айтор ошентип ой табат экен. Күнүнө комнатаңызга кирип, өзүңүзгө убакыт бөлүңүз. Комнатасына кирип кетип, 2 саат жок болуп кетет экен да. Анан балдары мындай бейбаштык кылып атса деле, үйүн чачып салса деле, андай мурункудай урушуп талашпай, балдарына бакырбай, мындай башкача аял болуп калат экен да. Анан балдары да таң калат экен. Апам мен кантип мындай болуп калды? Эмне эле кылып атат деп комнатасына ключун кылып алат экен, эшигин кылып алат экен. Анан эмне кылып атат деп булар таң калып, бир күнү ошентип ачык калып калат экен да. Эшиги ачык калып калат. Уже көп убакыт өтүп, жанагы аял өзгөрүп, ишине, жолдошуна, балдарына наразы болбой, ушундай жакшы аял болуп өзгөрүп, анан эшигин да култабай калат экен. Балдары бир күнү эшигин ачып караса эле,
апасы таттуу токоч менен печенье менен чай ичип отурган болот экен да. Апа сиз эмне кылып атасыз десе, мен силерге бактылуу апаны тарбиялап атам, бактылуу апаны багып атам дейт экен да. Бул менен мен эмнени айткым келет? Эми албетте ар кимибиздин шартыбыз ар кандай болушу мүмкүн. Эми сен айтканың менен эми андай болбошу мүмкүн да, мындай деп ар кимибиз өзүбүздүн версияларыбызды айтышыбыз мүмкүн. Бирок ошол нерсени билиңиз, өзүңүзгө дагы ойлонуңуз. Бул нерселер жөн эле ушулду. Ойлонуп карасаңыз, сиз өзүңүз алдабашыңыз керек да бул жердечи. Мен жашоо мындай же күйөөм мындай же тигиндей депчи. Жок, баардык нерсе адамдын өзүнүн колунда экен да. Жашоосун өзгөртүш үчүн ошол оюн өзгөртүш керек. Оюңузду өзгөртүшүңүз үчүн өзүңүзгө убакыт табышыңыз керек. Мен ошентип көп убакыт өзүмө мындай налып, ушинтип жүрдүм да. Анан кээде деле болуп калат, менде деле бул нерсе албетте инсанбыз. Бул нерсеге өзүм туура эле карайм, демек мындай өзүмө карабай же болбосо өзүмө өстүрбөй. Мен өзүмө өнүктүрө баштайм. Мисалы кызымды уктатып коюп китеп окуйм. Жакшы видеолорду көрөм, мотивация бере турган, мага жашоому үгүттөй турган, анан мен үйрөнүп керек болгон нерселерди мен видеолорду көрөм. Мисалы жан дүйнөмө керектүү болгон информацияларды көрөм, ошол нерселерди жасайм. Анан эгер сиздер бул нерсеге эми балдарыңыз көп болгон болсо, эртең менен эрте туруп балдарыңыз саат 7-8-де ойгонушу мүмкүн эртең менен. Сиз болсо 6-да туруп алып, өзүңүзгө бир убакыт табып, ошол чайыңыз менен, таттуу токойчуңуз менен өзүңүзгө убакыт бөлүп, китеп окуп, каалаган нерсеңизди жасасаңыз, бул ошол сиздин мындай муктаждыгыңыз экен да, ар бир адамдын муктаждыгы бар экен. Ошол нерсени жасасаңыз, бул жан дүйнөңүз дагы сүйүнөт да. Анан алдыга койгон планыңыз дагы ишке ашып баштайт да, буюрсачы. Анан планыңыз ишке ашпаса дагы сиз капаланбайсыз. Анткени эмне үчүн? Сиз эртең менен туруп эле өзүңүздүн жашооңузга ыраазы болдуңуз да. Өзүңүздү карадыңыз, өзүңүзгө убакыт бөлдүңүз. Мисалы, макияж жасадыңыз деле, өзүңүздү чачыңызды, может, плойкаладыңыз, балким жолук салып жүргөн келиндер болсо тарап эле чачын жолугун салып алышы мүмкүн. Жолугу жок болгондор, жолук салбай жүргөндөр, же болбосо мүйдө чачтарын жасап, плойкалап, өзүңүздү биринчи сүйдүрүшүңүз керек экен да, өзүңүзгө биринчи жагышыңыз керек экен. Анан албетте айланаңызга да жагасыз да. Сиз өзүңүз мындай кийимиңизге деле карабай, жок мен ишим кылышым керек деп, макияжыңызга деле карабай, ошентип жүрө берсеңиз, бул мындай аягы жакшы болбойт да. Өзүңүзгө жакпай эле ушинтип эле жашоодон нааразы болуп эле бир күн өтөт, 2 күн өтөт, бир жума өтөт, бир ай өтөт, бир жыл өтөт, 2 жыл өтөт, анан дальше куда да, каяка барасыз да. Ошондуктан бул видеону көрдүңүзбү? Демек мен бүгүндөн баштап өзгөрүшүм керек экен деп өзүңүздү өзгөртүшүңүз керек. Аял киши эмне үчүн өзүн өнүктүрүш керек деген суроо бар да бул жердечи. Аялдагы энелик мээрими, бала чакага, үй тиричилигине деген сезимди албетте Кудайга шүгүр да, үй бүлөбүз бар, баардык шартыбыз бар, балдарыбыз бар, кайнене кайнатабыз аман, кашыбызда да. Анан бул нерселерди ойлоп шүгүр кылышыбыз керек экен, албетте жашообузга ыраазы болуш керек экен. Сизде 2 вариант бар да. Биринчиси жашооңузга ыраазы болуп, экинчисине нааразы болуу. Сиз ыраазы болсоңуз эмне болот? Жашооңуздан рахат аласыз, бирөөнү жаман көрбөйсүз, жашооңуз дагы өзгөрөт, айлана чөйрөңүзгө башкача карайсыз, балдарыңызга бакырбайсыз, нервный болбойсуз. Өзүңүздөн өзүңүз ыраазы болуп, каалаган жашоого жетишке себепчи болот. Эгер нааразы болсоңуз, ошондой эле экинчи вариантыбыз, нааразы болсоңуз, бирөөгө таарынсаңыз, капалансаңыз, ишенип коюңуз, ал адамдын оюнда мындай, ал адамга сиздин таарынганыңыз чын жүрөгүнөн бар жерде. Эмне үчүн? Анткени ал адам сиздин таарынганыңызды билиши мүмкүн, билбеши мүмкүн. Түрктөрдө бир сөз бар да, тавшан дагы дарылмыш, дагынын хабери биле болмамыш депчи. Коён тоого таарынып тур, тоонун кабары деле болбоптур да. Ошондой эле нерсе да. Чыныгында сиз неме капа болгон, таарынган инсан ал нерсени билбейт деле, сезбейт деле да. Сиз болсо ичиңизден өзүңүз менен өзүңүз ушул мага минтип койду, тигинтип койду деп күнү менен ал урушту эстеп, же болбосо таарынычты эстеп, мен ошондо болсо эми минтем, айтем деп күнү бою урушасыз. Бул сизге керекпи? Нервиңизди, ден соолугуңуз кимге керек? Өзүңүзгө керек да турабы? Ошондуктан аял киши жашоосуна ыраазы болуп, өзүн өнүктүрүш керек экен. Анан эмне үчүн дагы өзгөчө өнүктүрүш керек болгон нерседе бул жерде аял киши балам, үй бүлөм деп жүрүп өмүрү өтүп кетет экен да. Анан аял киши өзүн өнүктүрбөсө, азыр убактыбыз, ишибиз бар, үй жумуштары бар,
балабыз бар, бул нерселерге алаксып убакыт өтө берет. Эртең эле ал балабыз чоңоет, кызыбыз чоңоет, балабыз үйлөнөт, кызыбыз болсо турмушка чыгат, ошентип уядан учуп кетишет да. А ошол учурда эгер аял киши өзүн өнүктүрбөсө, жашоосу кызыксыз, маанисиз болуп калат экен да. Анан кийин эле жашоосунан бир нерсесин алып салгандай, жашоосу кызыксыз, адам жашагысы келбеген дагы ойлор болушу мүмкүн экен. Жашооңузга ыраазы болуп, өзүңүзгө бир хобби табыңыз. Хобби табыңыз, бир өзүңүздү алаксыта турган нерсе табыңыз да. Эртең эле жашыбыз 50-60ка келип калганда мени уже эч ким жумушка албайт, менин эч кимге керегим жок деген нерселер такыр болбош керек экен да. Айтабыз да, убакыт келгенде болот да, минтет да деп. Жок, убакыт эч качан келбейт, убакыт өтүп атат. Карасаңыздар, кече эле биз төрөлгөнбүз, сайтиге бардык, мектеп окуучусу болдук, кайра эле университетке бардык. Анан университетте окуп жүрүп, сен дагы эле сезимдериң ушундай болот, окуучудайсың да. Бирок уже ошол сезимдер менен жашап атып, сен университетти дагы аяктайсың да. Анан өзүң кесибиң ээси болгуң келет. Анан өзүң кесибиң ээси болоюн десең, өзүң каалаган жерден жумуш чыкпашы мүмкүн, же каалаган айлыкты ала албашы мүмкүн. Ошентип эле нааразы болбостон, жашоого карай агымга каршы, чыныгы тирүү балыктай болуп, биз жашообузга аракет кылышыбыз керек. Өзүңүздөрдү өнүктүрүңүздөр. Жакшы, ийгиликтүү инсан болуңуз. Карасаңыздар, мындай илимдүүлөрдүн, билимдүүлөрдүн заманы болуп калды да. Мурунку ата-энелерибиз 10 баланы төрөп, тарбиялап, ошентип ийгиликке жетишип, ошол нерселер бааланса, азыр аялдардын бизнес вумен болуп, өзүнө карап, жапжаш көрүнүп, илимдүү, билимдүү болгон, бул бардык адамдар суктанат, жана балдары да ошол нерсеге карап суктана турган заман болуп калды. Азирети Али айткан экен да, өз балдарыңарды бүгүнкү күнгө карабай, эртеңки күнгө карай тарбиялагыла деп. Анткени бүгүнкү күн биздин тарбиябыз же болсо советтик тарбиялар болсо, уже аларды эртеңки күнгө заман талабына ылайык тарбиялагыла деген экен да. Техника жактан өнүктүргүлө депчи. Чындыгында азыр алар техникага эле кызыгышат. Бардык балдар телефон билбегенде деле чукулап, бар жок YouTube, сутупка баарына кирип кетет. Мына ушундай аялдар, достор, келиндер, мен ушул нерселерди чындыгында айткым келди. Трансляция болгондо балким сиздер жазсаңыздар, суроо жооп түрүндө кылмакпыз. Буюрса ал күн дагы келет. Трансляцияга да чыгабыз, жакшы сиздер менен сүйлөшөбүз, бири-бирибиз менен пикир алышабыз, мотивация беребиз. Эгер мотивацияны кайдан алам деп ойлосоңуздар, ошол өзүңүздөрдүн колуңуздарды караңыздар. Мени ушул видеому көрүп аткан көзүңүздөр, угуп аткан кулагыңыздарга, ойлоп аткан оюңуздарга шүгүр кылыңыздар да. Анткени эмне, ошол нерселерди да Кудай берип атат. Мына ошолордон эле биз мотивация алсак болот, шүгүр кылсак болот. Аялдар, үйдө отуруп ошол нерселерди билбейбиз да, анан кийин менин жашоом мындай, тигиндей дей берет экенбиз да. Сыртта болсо мындай буту жок, көзү көрбөгөн, кулагы укпаган инсандар мен кыла алам, менин колума келет деп аракет кылып жатышат. Ошондой программалар да бар го. Көрө адамдарды, же болбосо укпаган дүлөй инсандарды ырдатып, бир нерселер таланттарын, алардын мындай өнүккөн талант жактарын көрсөтүп беришет. Анан ошол инсандарды эстеңиздер, балдарыңыздарды караңыздар. Анткени баланы дагы сиздин балаңыз бар. Башка бирөөгө Кудай бул нерсени бербеген болушу мүмкүн. Бала дагы белек. Айта кетчү нерсе, жасаган ишиңизди сүйүңүз. Love what you do. Эмнени жасасаң, ошону сүйүү менен жаса. Же жасаган ишиңди сүй да. Экөө тең баланс сактап турушуңуз керек да. Үй ичип барасызбы, идиш жуйсузбу? Ошол нерсени мыкты деңгээлде майын чыгарып, жана бат жасаган аракет жасаңыз. Идиш жуйсузбу? Эртең мененки тамактарды идиш жуйсузбу? Секундомерге коюп алыңыз. Телефонуңуз, ар бирибиздин телефонубуз жаныбызда. Секундомерге коюп алыңыз да, бүгүн канча минутада же секундада идиш жуудуңуз. Бүгүн канча минутада үйдү шыпырдыңыз. Бүгүн канча минутада сиз ушул ишиңизди кылдыңыз. Мына ошол нерседе сиз уже профессионал боло баштайсыз. Анан бул нерселер сизге кыйынчылык туудурбайт. Оңой эле болуп калат да бул иштер. Кандай иш кылбаңыз, бул ишке ошол жан дүйнөңүз менен майын чыгарай жасаңыз. Ийгиликтүү бир инсандын сөзү аябай жакты. Бири темир дат басат, дат басып жок болуп кетет, же болбосо дат басып тура берет да. Сиз кайсынысын болушту каалайсыз? Мисалы ошол келин ошол үйгө сиңишип, темир ошол нерседей болуп, мисалы топурактай болуп сиңишип кеткенди каалайсызбы? Же болбосо дат басып жата бергенди каалайсызбы? Жаман аттуу болуп,
бул келиндин колунан эч нерсе келбейт, бул келин эч нерсе кылбайт, же биздин көңүлүбүздү оорткан, же мындай дегендей деген эмне кылсак дагы мыкты деңгээлде жасайлы жана жасаган ишибизди сүйөйлү. Жакшы карагыла. Менин видеом пайдалуу болду деген үмүттөмүн. Албетте менин дагы сиздерден ошентип дагы менин видеолорум башка келиндерге, кыздарга жайылышы үчүн сиздерден лайк, комментарий күтөм. Давайте ютубка неме доказать этели, биздин кыргыз кыздары, келиндери да ушундай нерселерге жетише алат деп. Ушул каналым өнүгүп өссүн, себепчи болуңуздарды күтөм, үмүт кылам. Өзүңүздарга жакшы караңыздар.